аракет кылабыз. Улуттук канал тартуулайт. Түнү менен көңүл ачып чыктыңбы? Же жумушта оор күн болдубу? Же болбосо өзүңүздү кыйнап, көбүрөөк машыгып жаткандырсыз? Эми шайыңыз кетип чарчап турасызбы? Эгер эч кандай себеби жок эле дайыма чарчап, чаалыгып жатсаңыз, эмне кылуу керек? Себеби эмне болушу мүмкүн? Пия мисалы ушунчалык алы кетип, алсырап тургандыктан фен менен чачын да кургата албайт. Азыр ал бизге өз окуясы туурасында айтып берет. 21 июнда саат 14:05-те өнөкөт чарчоо тууралуу көрө аласыздар. Ободо Лондон, BBC саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Владимир Путиндин Пхеньянга 2 күндүк сапары башталууда. Ал Украинадагы согушка колдоо көрсөткөнү үчүн Түндүк Кореяга ыраазычылыгын билдирди. Газа начарчылык туурушу мүмкүн. Азык-түлүк жетишпей көптөгөн адамдар кыйналып жатканын дарыгерлер эскертишүүдө. Жасалма акыл технологиясын колдонуп концерт коюуну көздөгөн угуусу начар балдардан турган алгачкы кей-поп тобу. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Түндүк Кореяга болгон 2 күндүк